Послеродовая депрессия является серьезным расстройством, но немногие понимают ее опасность, и иногда это может обернуться трагедией. По словам специалистов, послеродовой депрессии страдает около 80% женщин. Большинство из них самостоятельно справляются, но есть те, кому необходима помощь специалиста. Но доступна ли такая помощь в регионах? Куда и кому могут обратиться жительницы отдаленных районов? Кактус Медиа на примере Таласской области изучил эту проблему. Үчүнчү кызымда депрессиянын белгилерин байкадым десем болот. Денемдин калтырагыны жанагы болуп кетпей атты да менде. Ар кандай өрүмдөрдү ойлонуу. Асылгуль Тулебердиева – одна из медсестер Таласского областного центра семейной медицины. Она работает здесь более 20 лет. В Таласской области нет психолога, и поэтому за психологическим состоянием женщин после родов следит она. Кроме приема пациенток в больнице, в некоторых случаях она посещает их и дома. Примерно Айына. 2-3 депрессиялар болот. Андай көп деле болбойт, но чөп болот. 2-3. Канча медицина кызматкери бекитилген, канча күндө либо ай сайын канча убакытта берип алып атат? Участокко бир медсестра, анан эми врачтар жетишсиз да азыр. Мен азырынча бир эле өзүм менен иштеп атам. 8 участок бар, бирөөндө бир врачыбыз бар, 7-өндө өзүм иштеп атам. 7 участок. 8 медсестра өздөрү карашат микроучастокто. Ошо микроучастоктон ошондой депрессивный состояниедагы адамдар чөп калышы мүмкүн. Ошолорду биз чөп алып атабыз. Специалисты из Бишкека провели обучение медработников Таласской области по базовому курсу. Асылгуль Тулебердиева и ее коллеги ведут регулярный осмотр и беседу с теми, кто состоит на учете, в том числе с женщинами после родов. Специальный проект бар бизде. Ошол проект менен иштеп атабыз да. Психиатрлар бизге ошондой жеңил ооруларды, депрессивный состоянияларды биз карасын деп бизге бөлүп берген да. Анан ушул послеродовый депрессияда аял өзүн карабай, көңүлү чөгүп, эчтекеге көңүл сүнбөй жа дегенде даже баласын карагысы келбей калат да. Анан ошол убакта биздин эң биринчи ага жардам бере турганыбыз барып көңүлүн көрүп, кандай жардам бериш керекпиз, үй бүлөсү менен дагы, күйөөсү менен, кайненеси менен, ошол баардык үй бүлөсү менен беседа өткөзөбүз. Беседа өткөзүп, сүйлөшүп, буга поддержка керек, колдош керек бул аялды. Дагы дарылар бар бизде. Ошол дарылар менен кичине поддержка кылып, анан ошодон кийин анан ошол депрессиядан чыгарганга аракет кылабыз да биз. По ее словам, достаточно много женщин сталкиваются с послеродовой депрессией, но бывают случаи, когда она сама и ее близкие не распознают признаков этого расстройства, и через некоторое время женщина выходит из нее самостоятельно. Анара Айталиева служит актрисой в областном театре. По ее словам, после рождения третьего ребенка у нее были все симптомы послеродовой депрессии, но сама она их не замечала. Бала төрөлгөндө эле колун алганды унутуп каласың дейт го. Меники андай болгон жок да, баламды берсе деле мындай денемдин калтырагыны жанагы болуп кетпей атты да менден. Анан кийин палатага чыгарды, палатага чыгаргандан кийин эле улам келе берет да больницада толготуп. Улам кийинки келген аялдар кыйкырып келсе эле аларга ошол эле ыйлай бердим да. Эмнегедир ыйлай бердим. Больницадан чыгып үйгө келжигенде деле ыйлай бердим. Эмнеге мынтип атам деп коем да. Анан кайра жанагы толготуп атканым эле мээмен кетип койду да. Ушундай кыйналганым, ошону эстеп эле ыйлай бердим. Анан үйдө жалгыз калдым. Балдар сабак кетет, жолдошум жумуш кетет. Анан мен ал ыйлаганым ага кийин коркунуч болуп баштады да. Аз кокус балам бирдеке болуп калсачы. Чай ичип атып эле жүгүрүп эле барып баланы карап эле диванданчы ачып дем алып атабы деп тыңшап эле ушинтип бердим да. Кокус аз мен биякта жүргөндө балам бир уурдап кетсечи деп эле бараталар бекитип элечи. Анан кайра мен эмне болуп атам деп коем, эч ким деле жок да. Анан кайра кичине эле отурам. Кайра жана коркунуч баштайт. Анан бир күн
уже бир жумада мен өттүм да өзүмөн кетип калдым да, үйгө чыгып келгенден кийин да аябай мындай ой, мындай ички дүйнөң тынч эмес болсо, уже сырткы дүйнөнүн сага кызыгы жок болуп калат экен. Понять о том, что у нее все симптомы после родовой депрессии, Анаре Айталиевой помогла ее близкая знакомая. Бирөөгө айтсам күлмөк болуш керек, эми ал андай нерсе болор эт да депчи. Анан бир күнү ошо бир жакшы саналаш эжеби бар, ал ушу медик да өзү, анан келип калыптыр. Анан эмне болуп калгансың, эмне болуп атасың, жакшы элесиңби? Анан жакшы болбойт, баягы эме болуп кетпейт, дагы деле эсимен баарында эле ушундай болот десем эле карап туруп, сен после родовой депрессия түшүп кала турбайсың деди. А мен угуп жүрчүмүн, бирок оюм алчу эмесмин да, эми баягыдай эле төрөп алып жүрүп анан ал кандай болот десем, ар ким ар кандай кабыл алат деди. Сен болушунча элге аралаш деди, үйгө калба деди. Даже үйгө калгандар өз-өзүнө кол жумшайт, же болбосо жана баласын тунчуктуруп мынтип салгандар ошолор өзү менен сүйлөшүп калат деди. Анан мен ал жактан да кичине кабарым бар болгон үчүн коркуп баштадым, койду анан. Жайында күн ысык, элдер эшикке чыкпайт, мен баламды көтөрүп эле баратага чыгам, кайра кирем, үйгө отургум келбейт, такыр үйгө отургум келбейт. Анан отпуска бүтүп, жумуш башталды. Анан балам көтөрүп эле келе бердим жумушка. Сен жөн эле кое турчу, кичине балаң кичекке кой десе деле болгон жокмун да. Себеби кээ бир түшүнөт, кээ бир түшүнбөйт да. Анан ошо балам менен элге аралашып, жумушка иштеп анан сырткы кебеттен менен чыктым деп ойлодум, бирок ичимде бир боштук бар да. Боштук бар, бир коркунуч бар, бир нерсе эле жүрөгүмө өйкөй берет. Жок, анан ушу 1 жылдан ашык ошондой болдум. Чынын айтсам, эч нерсе, мисалы кафеге барып, жолдошум жүр, эшикке чыгып тамак алып берейин деп барса деле, тамак жейсиң деле мурункудай деле сүйүш жок. Кийим алып берсе деле, эмне кийесиң, бул эртең жыртылып калат. Бирдеке сатып алтын алып берсе деле, кызыгы жок да, эмне бул жылтырак эле да деп. Анан түссүз болуп калат экен, көп нерсе. Анан ошо элге аралашып, мени ушу көбүнчө жумуштан, анан мен бирок мынтип эмелерге, аял кишилерге айтып аттым да. Ушундай болуп атам, мен кичине менен сүйлөшкүлөчү деп элечи. Мен мындай эме кылбагылачы, үйгө келгилечи, үйгө мен жаныма келип тургулачы. Аял киши бала менен тыңысын деп таштап коет го, тыңысын деп, бирок мен ошого мындай аябай өзүмдү эме сездим, жалгыз сездим да. Анан тааныштарга чалып эле келгилечи, үйгө менен сүйлөшүп отургулачы, мен кыйналган деле жокмун. Жөн эле мен мындай кызыксыз сөз болсо деле менен сүйлөшкүлөчү дедим. Кайра эле кийинки жылы мемеге барсам, УЗИ көрсөм, кайра 5 ай бойдон болуп калыптыр. Анан мен токсикоз катуу өтчү да меники, мында эчтеке билген жокмун. Уже бала чоңоюп калыптыр. Анан кайра мен эстедим да. Менен баягыдай боло турбайбы кайра. Эмне кылсам, уже кеч болуп калды, буту чыгып, жүрөгү согуп, эркек деп айтты да. Анан эмне болсо да төрө алайын дедим. Анан кийин кышта төрө алдым, бирок мындайга түшүп келген жокмун да. Себеби балам экөө тең майда болгонго мени алып депрессияга түшүргөн жокпулар. Наша следующая героиня рассказала, что с самого начала почувствовала у себя все признаки депрессии, но она не обращалась к специалистам. Она живет в селе, у нее несколько детей, и занятая хозяйством, она смогла сама благополучно выйти из этого состояния. Но вместе с ней в депрессии пребывал и ее супруг. Үчүнчү кызымда депрессиянын белгилерин байкадым десем болот. Баары бир деле баягы биринчи балаң, экинчи балаң тургандан кийин, ошол 2 баланын үстүнө дагы 1 бала кошулгандан кийин, баягы оюң, баягы жашоо караң, көз карашың, уже багыш керек деген нерселер уже жогорулап баштайт экен да. Мисалы үчүн 3 адамдын ден соолугун караш керек, 3 адамды багыш керек, 3 адамды оорутпаш керек деген нерселер менен уже ойлонуп баштайт экенсиң. Тем более баягы үйдө отуруп ушу балдар менен эле алек болгондон ар бир нерсени ойлонгон сайын баягы адам өзү ойлонгондо отура берип мындай оюн өзүн жей берет го, ошондой нерселер менен анан депрессия башталып кетет экен да, көрсөчү. Анан ушул 3-чү баламда байкадым, бир аз депрессия болдум. Баягы күйөөм менен сүйлөшкүм келбей, өзүмөн өзүм жиним келип, көрсө эркектерде деле андай депрессия болот экен.
эркектер деле ошол жоопкерчиликти алып уже мынакей дагы бир адамды багып жатам, бир адамды дагы багам, аларды мисалы үчүн баланын памперси, ичкен жегендери, ооруйт, ошол нерсенин баарын ойлонуп, мисалы эркектер деле болот экен да ошол нерсечи. Из-за отсутствия специалистов женщинам с послеродовой депрессией, да и другим нуждающимся в помощи, приходится ездить в Бишкек, чтобы получить профессиональную помощь, ну или хотя бы консультацию. Другая наша героиня не понимала, что пребывает в депрессии. На помощь ей пришла ее близкая подруга. Ошону подружкам байкап калды деп айтсам болот, анткени ушундай учурда мен ал менен телефон менен көп сүйлөшчүмүн. Ал коруп кетти, айтты, экөөбүз ошо больницага барып келсек жакшы болот эле, сен көрүнүшүң керек экен деп. Таласта ошо психолог жок болуш үчүн биз Бишкекке бардык, психологко кайрылдык. Ал айтты, ошо сизде аябай углубленная проблема болуп кетти деди. Консультация берди, азыр необходимое лечениени жазып берди. Азыр ошол лечениени өтүп атам. Жакындарым баары билишет, мени колдоду. Алар деле өзүнүн жардамын берип жатышат. Тема послеродовой депрессии довольно закрытая и болезненная в нашем обществе. В профессиональном сообществе тоже есть строгие правила, которые регламентируют работу с такими случаями. Права и гарантия защиты прав лиц, страдающих какими-либо расстройствами, защищены отдельным законом, и врачи не разглашают информацию об этом. Героиням нашего сюжета повезло. Они смогли самостоятельно или при помощи близких выйти из депрессии, но бывают случаи, когда женщина сама этого не сможет сделать. Поэтому специалисты призывают близких окружить женщину после родов заботой, поддержкой и вниманием, и при необходимости помочь ей обратиться к специалисту.